Саламатсыздарбы, Россия жергесиндеги мекендештер. Албетте биз сиздерге мындай жагымсыз маалыматтарды айткыбыз келген эмес, бирок тилекке каршы баардык мигранттардын жүрөгүн сыздаткан окуя катталып отурат. Андыктан унчукпай коюуга мүмкүн болбой турган жагдай деп эсептейбиз. Кечээ 16 декабрь Москва облусуна караштуу Одинцово аймагында элитный деп эсептелген Успенская атындагы 119 мектепте 9 класстын окуучусу, ошол эле мектептин окуучусу өзүнүн мектебине бычак менен кирип, 10 жаштагы жаш баланы, эч күнөөсү жок жаш баланы мигрант болгондугу үчүн, улуту башка болгондугу үчүн бычактап коюпту. Мындан башка кандай сүрөттөсө болот? Ал бул кадамын алдын ала даярдаган, классташтарына жергиликтүү маалымат булактар айтып атат. Бул кадамдын алдында классташтарына эскертүү катын таштаган деп. Эскертүү катын таштаган, бардык процессти өзүнүн телефонуна тартып жүргөн. Биринчи киргенде эле өзүнүн эжекке мугалимине некая темненькая деп издеп жүрөт. Кайсы бир мугалимге өчөшүп, бычагын ошого даярдап келгенин көрүүгө болот. Даярданып келген. Ал күнү ал жумушта жок болгондугуна байланыштуу тилекке каршы эч күнөөсү жок болгону, улуту башка болгон 10 жаштагы тажик улутундагы бала ушул кырсыктын жабырлануучусу болуп, бул дүйнө менен кош айтышты. Азыркы учурда 9 класс кол салган Тимофей азыркы учурда убактылуу кармоочу жайда деп атышат. Ошол эле мектепте окуган, 9 класстын окуучусу болгон. Ага канчалык чоң жаза берсе дагы бүгүн кабыл жондо эч ким тирилтип келе албайт. Анын апасынын көз жашы ар бир мигрант эненин жүрөгүн сыздатып тургандыгы чындык. Ар ким үчүн баласынын коопсуздугу баарынан бийик, баарынан маанилүү. Урматтуу мекендештер, бир жагдайды эске алалы. Россия ушул учурда согуш жүрүп жаткан өлкө. Россия буга чейин да бир нече жолу бизге эскертип келе жатат. Мигрант болуп иштегени келсеңер мейли, бирок балдарыңарды алып келбегиле деп. Балдарыңарды алып келбегиле дейт. Ооба, Кыргызстан ИАЭПке мүчө. Бирок ал жакта ИАЭПтин талаптары боюнча мигранттын балдарына, мигранттын жубайларына толук шарт түзүлүш керек деген талаптын бар экендигине карабай, биздин мигранттар дагы балдарын, өздөрүн дагы легалдаштырууда бир катар кыйынчылыктар жүрүп жатат. Жогоруда айтылгандай, Россия азыр согуш жүрүп жаткан өлкө. Эли дагы, бийлиги дагы, бардыгы эмоциянын үстүндө. Агрессия жок деп айта албайбыз. Ошол агрессиянын бардыгы алсызыраак деп эсептелген мигранттарга багытталып калып жаткандыгы аябай өкүндүрөт. Бүгүнкү күндө бир эле Россияда эмес, башка бардык өлкөлөрдө мигранттарга болгон кандайдыр бир баары сүйлөшүп алгандай эле мигранттар болгон терс пикир күчөп жатат. Как будто такое ощущение, мигрант келип эле алардын байлыгын, акчасын урдап кетип аткандагыдай ненависть бар экендиги чындык. Ушундай кырдаалда ошого карабай Россияда балдарыңыздарды окуткуңуздар келсе, демек коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруңуздар. Мектепке кирип атканда, мектептен чыкканда сөзсүз түрдө мугалимдин көзөмөлүнө тапшырып, балдардын көз карашын бат-бат сурап, деги эле балдар менен тыгыз байланышта болгон жакшы деп эсептейбиз. Албетте ал себеби дегенде Тимофей өзү эле бүгүн эле даяр болуп калган жок. Отуруп эле, ойгонуп эле кимдир бирөөгө бычак сайгысы келип эле бычагын көтөрүп жөнөп калган жок. Ал демек буга чейин ошондой көз караштагы адамдардын таасиринде болду. Ал деле окуучу жаш баланын ошол деңгээлге чейин жеткирген коом, көз караш бар демек. Балким ата-энеси байкаган жок анын ичиндеги кайнап жаткан агрессияны өз маалында байкап тыйып койгонго мүмкүн болчу. Тилекке каршы андай болбоптур. Балким мугалимдери
байкап тыйып калмак. Эгер Тимофей бир эле өзү ошол көз карашта ошондой негативде болсо, албетте коомчулук аны байкамак, сөзсүз тыйып коймок. Тилекке каршы бүгүн мигранттарга болгон тескери көз караш бир эле Тимофейде эмес. Сөзүмдүн соңунда Кабылжондун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, ар бир мекендешибизге, ошол эле Борбордук Азияда ар бир мигрантка өзүңүздүн мекениңизге аман эсен жетип алыңыз деп айтмакмын. Биз мекенибизге керекпиз. Урматтуу мекендештер, ар бирибизде көйгөй болуп калат. Чек арага чыгыш керек, срочно миграционный картаны алмаштырыш керек. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн чек арага чыгабыз. Москвада жаамат бар, Замир мырзанын жааматы. Биз ушул жааматты сунуштайбыз, себеп деген бул жаамат диаспорага көп кызматтарын кылып берет, бизге жардам берет. Биз да буларга ошо жардам берели. Телефон номери +7 925 465 68 40 номери. Бир жакшы жери аябай мажбур болгон, муктаж болгон мекендештери жумасына бир жолу бекер границага алып барып, кайра бекер алып келип өздөрү полностью жардам берет. Андан тышкары Замир мырза, диаспорадан кайрылгандарга скидка алып бересиңер, туурабы? Волгаровский проспекттен күн сайын чыгат, 11-ден 3-кө чейин, кечки 5-тен 8-ге чейин 2 жолу күнүнө чыгат.